Саламатсыздарбы балдар? Саламатчылык кайдай? Эмнеси бар балдар? Саламатсыздарбы? Да сабагыбызды баштайлы. Маанайыңар жакшыбы балдар? Саламатчылык Канатбек. Балдар, азыр кыргыз адабият сабагы. Бийик. Саламатчылык. Балдар, бүгүн кыргыз адабият сабагында Семетей эпосу жөнүндө түшүнүк аласыңар. Бүгүн көтөрө турган темабыз Семетей эпосу. Балдар, Семетей эпосу силер буга чейин 7-класста дагы өтүп келгенсиңер. Эпостор жөнүндө түшүнүк алгансыңар. Сабагыбыздын максаты Семетей эпосу жөнүндө түшүнүк аласыңар. Манас эпосун кайталап эсиңерге саласыңар. Өнүктүрүүчүлүк максаты алган билимиңерди турмушта колдонуп, эл жерди коргоого көнөсүңөр. Тарбия берүүчүлүк максаты намыскөй болууга, баатырлыкка, тарыхты баалоого, ынтымактуу болууга, эмгектенгенге тарбияланасыңар. Саламатчылык ажан. Балдар, силер буга чейин Манас эпосун билгенсиңер. Бирок мен сөзсүз түрдө Манас эпосуна кайрылып силердин эсиңерге салайын дедим. Себеби биздин бүгүн көтөрө турган темабыз Манас эпосун улантуучу, мындайча айтканда Манастын баласы Семетей жөнүндө өтөбүз. Манас эпосун улантуучу Манас үчилтиги деп айтылат, балдар. Ушул Манас эпосун Манастын жолун улантуучу, эли жерин коргогон баатырдын жолун улантуучу Семетей эпосу жөнүндө силер бүгүн түшүнүк аласыңар. Ошондуктан мен силерге Семетей эпосу жөнүндө түшүнүк берерден мурун биринчи Манас эпосуна, Манастын образдарына, Манас эпосун биз эмне себептен окуйбуз, Манас эпосу бизге керекпи, бүгүнкү күндө Манас эпосун дагы эмне себептен окуп жатабыз деген суроолордун айланасында силер ой жүгүртүшүңөр мүмкүн. Мына ошол силердин суроолоруңарга жооп катарында Манас эпосу жөнүндө мен силерге бир аз токтоло кетейин. Кылымдарды аралап, белес белдин бороундоп, 5 удургуп өтүп, Манас руху улутту аман эсен сактаган. Манас руханияты бүгүн да кыргыз элинин тиреги, көрөнгө пайдубалы жана таянар тоосу. Манастын улуттук маанидеги идея дөөлөттөрү кенен караганда улуттук да, ошону менен бирге жалпы адамзаттык да мааниге эгедер десек болот. Манас руху жер үстүндөгү ар бир калктын казынасындагы ардакталган нарк кенчи. Манастын ата журтту душмандардан бошоткону эпостун башкы темасы менен байланышкан чоң бөлүмдөрдүн бири. Ата журтун издөө, аны душмандардан бошотуу, чачылган элди бириктирүү өңдүү темаларга байланыштуу окуяларды камтыйт. Элди жерди баскынчылардан бошотуу менен элди бириктирүү дайым ажырагыс биримдикте каралуучу жана бири-бирине байланыштуу чечилүүчү темалардан. Түрдүү элдердин фольклордук чыгармаларында кеңири кезигүүчү мындай сүрөттөр баатырдык эпостордун мазмунуна киргизилгенде, конкреттүү элдин тарыхый жолундагы өнүктүрүү окуялар урунттуу учурлар менен байланыштырылып, чыгармада ошол мезгилдин изи катарындагы мүнөзгө ээ болуп берилет. Манас эпосунун ушул бөлүмүндөгү сюжеттерге негиз болгон окуялар элибиздин өткөн доордогу уйгурлар, калмактар, каракытайлар, жуңгарлар менен болгон мамиле алакалары, согуш көрүнүштөрүнүн изидешке толук негиз бар. Чыңгыз Айтматов айткан Манас эпосу жөнүндө Манастын эң негизги идеясы, анын бүткүл кан тамырын аралап өткөн идея адамзаттын жаралышынан бери адамды
аздырып тоздуруп, кубантып, сүйүнтүп, издентип, улам алдыңкы максаттарга умтултуп, адам чаалыгып, чарчап баратканда ага канат байлап, күч берип, дем берип келген өлбөс, карыбас идея. Эпостун бүткүл көркөмдүк түзүлүшү, пафосу эң негизги бир идеяны баштан аяк улап, өөрчүтүп, өнүктүрүп отурат. Ал эркиндик идеясы, көз каранды эместиктин идеясы. Манас эпосунун өлбөс өчпөстүгү, түбөлүктүүлүгү, дүйнөлүк баа жеткис маданий эстеликтердин катарынан орун алышы да дал ушул идеялык эстетикалык касиетине байланыштуу деп айткан. Балдар, Манас деген баатыр кыргыз элин душмандардан коргоп келген. Өзү кыргыздардын жерин башка элдер басып алып, гүлүн көккө сапырып, үйлөрүн өрттөп, малын ээлеп алган. Ошол убакта Манас элин коргоп, душмандардан сактап, душмандарды башка согушуп, өз жерине качырып, анан ушул кыргыз жерин бизге сактап келип берген. Силер буга чейин Манасты өпкөнсүңөр, Кана ким айтат? Манас деген ким болгон? Азамат Сыңалмамбет баатыр болгон, Баатыр болгон. Азамат Айжан Санжаров баатыр болгон. Азаматсыңар балдар. Манас силерге жагабы? Туура, Канатбек. Манас жагабы силерге Манас? Ооба. Эмне кылды эле Манас? Ооба, Канатбек. Эмне кылыптыр ал кыргыз элине? Абдан жагат экен, Рената, азаматсыңар. Манас ушул кыргыз элин жерин коргоп келген, согушкан азамат. Анда бул видеону көргүлө, анан сабагыбызды улантабыз. Манас эпосу ар бир кыргыздын жан дүйнөсүндөгү руханий гүл азыгы болуп, табигый түрүндө улуттун демдентүүчү окуу катары тагдырдан буйруп, улуу күч болуп ыйгарылган. Манас деген балдар бизге Алла тарабынан, Кудай тарабынан керек десе, мындай биздин жан дүйнөбүзгө күл азык берип турган, жан дүйнөбүздү байытып турган, жан дүйнөбүзгө кандайдыр бир сезим берип турган улуу күч балдар. Улуу күч, тагдырдын буйруган ыйгарганы. Түшүндүңөрбү?
Балдар ЮНЕСКОга барып Манас эпосы кыргыздардыкы деп мына Карганбек Самаковдун демөөрчүлүгү менен барып келген. Ошол убакта тартылган ошондо. Алмамбеттин арманы бул. Манас кыргыз элинин баатырдык эпосу. Жакып хан уулу Манас баатырдын жана анын тукумунун эл жердин азаттыгы, биримдиги жана элдердин достугун баалап келген. Манас эпосундагы каармандар булар. Манастын бул эмелери варианттар экен, мынакей. Манастын варианттары 330тан ашык варианттары бар Манас эпосунун. Бул Манас эпосу кыргыз элин сактоочу, коргоочу катары рух берип келген. Ошондуктан адамдын духун көтөргөн чыгарма болгондуктан ушундай эстеликтерди жаратып сактап келишкен. Балдар, биздин силер видеодон көргөндөй эле эмне себептен мен Манасты кайталаттым силерге? Силерге Манас жөнүндө буга чейин билгениңер бар, Манас деген ким экен балдар? Манастан видеодон көргөндө эмне сезим пайда болду? Манас жөнүндө эмне билесиңер? Ана, Манас жөнүндө эмне билесиңер? Манас кандай эпос? Балдар, бүгүнкү өтө турган темабыз Семетей эпосу. Мен улантып берейин. Манас эпосунун экинчи бөлүмү. Манас 3 бөлүмдөн турат. Манас, Семетей, Сейтек. Семетейдин баласы Сейтек. Ооба, Айжан туура айтасың. Семетей Манастын көзү барда эле төрөлөт. Бардык учурда тең Абыке Көбөчтүн Каныкейди талап алышы, Семетейдин Таятасынын үйүндө чоңоюшу баяндалат. Семетей эпосу жөнүндө түшүнүк балдар. Манас эмеге барып, Бейжиңди 6 ай башкарып тургандан кийин Манасты Кытайдын Коңурбай деген Кытайдын согушуп ошол баатыры Коңурбай деген Манасты найза менен далыга намаз окуп аткан жеринен андан мурундагы тиги ошо далысында жаракаты бар экен, согушуп атканда ошол жака жаракат алган экен. Анан кийин дагы ошо Манастын далысында жаракаты бар деп, ал бир адамга айтып, ал жаа менен атып, башына ууга малып туруп, анан жаа менен далыга атканда Манас ошонун жарасы күчөп кетет дагы, Бейжиңди башкарып турганда Манас таласка келет. Таласка келип, Каныкейдин колуна келгенде жарасы күчөп кетип, Манас өлөт. Манас өлүп элек да Семетей төрөлөт. Элман. Семетей төрөлөт дагы, анан ошол Семетей эпосу жөнүндө бүгүн силер түшүнүк аласыңар. Балдар, мынакей, бул Семетейдин балалык чагындагы бир сүрөттөлүш. Семетей ким болгон? Манас менен Каныкей көпкө балалуу болбой, Алп Кошойдун батасынан кийин гана Семетей төрөлөт. Семетейдин укмуштуу төрөлүшү, келечектеги баатырдык иштери да символдоштурулуп берилет. Кандай болуп төрөлөт мына Семетей? Таманы менен тик турган, оң колуна карахан кармай түштү деп угам. Карахан кармай түшкөнү катылышкан душманды каардан угушса, канын төгөм дегени. Сол колуна сары заар,
ууштай түшкөн себеби сары заардан саргарып дөмүрүн казам дегени. Балага ат коюп ушундай болуп бала төрөлөт. Манаста деле жана көрдүңөр Манастын төрөлүшүндө баатыр кандай төрөлсө, Семетей дагы ошол Манастай болуп, касиеттүү болуп төрөлөт. Балага ат коюуга эч ким даабай турганда, ак боз атчан, ак сакал адам келип Семетей деп коет. Семетейдин балалыгы Манастын өлүмүнө байланыштуу оор учурга туура келет. Атасынын көзү өткөндө Семетей 6 айлык болот да, Манас өлгөндөн кийин анын ордосун талаган бир туугандары Абыке көбөстөн качкан энеси Каныкей Семетейди өз атасы Темирканга Букарга алып кетет. Семетейди иниси Ысмайылга алып барат дагы бала кылып берет. Базарда байды сабады, соодалап алган оокатын кедей менен кембагал ошолорго алып берет. Мынакей, тентек болуп өсөт. Ысмайылдын эрке уулу катары чоңойот. Кожонун тапкан тыйынын койчуларга таратат. Эшендин тапкан эмгегин элден кайыр сураган эшекчиге таратат. Байлардын тапкан тыйынын баарын тартып булалат, жарым тыйын өзү албай жардыларга таратат. Көрдүңөрбү? Семетей атасындай айкөл жана берешен болуп чоңойот. Жана калыс байлардын тапкан акчасын тартып алат экен дагы, барып аны кедейлерге, колунда жокторго берип, курсагын тойгузуп, ал адамдарга жакшылык кылат экен. Семетей 12-ге чыкканда Каныкей төлгө кылып Тайторуну ат чабышка салат. Тайтору деген Манастын аты. Түшүнүп атасыңарбы? Тайторуну минип кеткен. Ошондо Семетей 12-ге чыкканда Тайтору дагы бир ошол 13-15 асый болуп калган ат болот. Ысмайыл Каныкейдин бул кылганына ачууланып Семетейди аттарды тоскону жиберет. Исмайылдын жини келет, Каныкей эмнеге Тайторуну чаап атат деп. Бирок Семетей өз билгенин иштеп, жанындагы чоролорун көндүрүп, Каныкейдин аты Тайторуну сүрөп, баш байгени алат. Ошону менен Каныкейдин төлгөсү ордунан чыгат. Эмне деген төлгө болот ал? Каныкей мындай Тайторуну ат чабышка салып, эгерде Манастан калган ушул Тайторум биринчи болуп келсе, Семетейге атаң Манас жериң талас деп айтам деп төлгө кылат. Эгерде Тайтору биринчи келбей калса, анда мен башкача болом мен деп ойлойт дагы. Каныкей Тайторуну 60 ат менен ошол жарышка салат. Ошол жарышта Тайтору биринчи келип, анан Каныкей Семетейге сенин атаң Манас жериң талас деп айтайын дейт. Анан бул Семетей андан ары Манаска толку бою боюнча окшош болот. Кийим кечеси, курал жарагы, ээрчиткен жандыктары, анын колдоочу чилтен пирлеринин бирдейлиги менен Манастын кайра тирилип келгениндей сезилет. Оң жагынан караса чолок көк жал арстан, жандай салып чамынып, минтип колдоп алыптыр. Ажыдар ак жылан, оозун ачып ышкырып, илеп тартып жарчудай, 1000 сан колдой түрү бар, артынан сойлоп калыптыр. Семетейде да Манастан калышпаган зор касиет сүр бар экен балдар. Манас кандай сүрдүү болсо, Семетей дагы атасындай сүрдүү болот экен. Манастын жолдошу Акылман Бакайга Манас анан Семетей ошентип Сары Таска жолугат дагы. Сары Тас Семетейге атаң Манас жериң талас деп айтып коет. Сары Тас деген ал Манас бар кезде эле ошонун бир чоросу болот. Түшүнүп атасыңарбы? Анан Сары Тас келип ошентип Манастын баласы экенин айтып, сени деген таласта өзүңдүн жериңде атаңдын кеңешчиси Бакай, чыйырды деген чоң апаң сени күтүп жүрөт деп Манас Семетейге айтат. Анан Семетей таласка келет. Манастын жолдошу Акылман Бакайга жолугуп, чоң атасы Жакып хандын кабарын алат. Көрдүңөрбү? Жакып деген Манастын өзүнүн атасы бар. Чоң атасы, а Бакай болсо жол башчы. Түшүнүп атасыңарбы? Жакып Семетейди ууландырып өлтүрүүгө аракет кылат. Бирок иши оңунан чыкпай калат. Семетей атасынын асыл мүрттөрүн алып, бирото эле көчүп келгени Букарага кайтат.
Андан кийин окуялар Семетейдин Таласка көчүп келишинен тартып өнүгөт. Семетей, Абыке Көбөш Жакып хан менен согушуп, аларды жок кылат. Сары Тас хан шайланат. Убагында Каныкейге ыдык көрсөткөндөрүн эске алышып, Кыргыл чалдын көкүтү менен Кытай көздөп качкан атасы Манастын 40 жоросун жайлоого аргасыз болот. Жайлоого деген өлтүрүүгө аргасыз болот. Кийинки окуялар Айчүрөк менен байланышат. Убагында Манас хан Оогандын ханы Акын хан менен бир бел куда болуп түшкөн болот. Манас бел куда болуп койгон Акын деген Оогандын ханы менен. Ошондо Манас кудалап койгон Акындын ханы Айчүрөк деген Акындын кызы болот. Ошо менен Семетейге куда түшүп коет. Экөөнү үйлөнтөйүн деп Манас ушундай ниет кылат да. Семетейге таарынган Нойгуттардын чын кожосу Жедигердин толтоюна барып, аны Айчүрөктү алууга көндүрөт. Айчүрөк ак кебин кийип, учуп Таласка келип, амал менен Акшумкарды алып кетет. Акшумкар издеген Семетей Күлчөрө менен Канчорону эристеп, Айчүрөктү көздөй жөнөйт. Ошентип бул жерден Таластан Семетей Айчүрөккө үйлөнөт. Семетейдин Манастын өчүн ала турган уулу, ишин улантуучу, мыйзамдуу мурасчысы катары таанытууда анын атасынан калышпаган алыптыгына, ашкан эрдигине өзгөчө басым жасалат. Эпостун акырында Семетей өзүнүн алдына коюлган милдеттерин аткарып бүткөн каарман эсебинде Ордун уулу Сейтекке берип, Бакай, Каныкей, Айчүрөк, Күлчөрөгө кошулуп, кайып болуп кетет. Балдар, мынакей, Семетей өзүнүн атасынын өчүн алып, Кытайлар менен, манжулар менен согушуп, анан аягында Бакай, Каныкей, Айчүрөк, Күлчөрөлөр болуп, булар кайып болуп кетет. Кайып болуп кетти деген жок болуп кетишет. Булар өлбөйт. Булар согушуп атканда эле жок болуп кетишет. Балдар, түшүндүңөрбү? Семетей жөнүндө. Семетей ким экен? Семетей ким экен? Азамат Элман, Манастын баласы. Дагы Манастын баласы Айжан. Ал эмне кылыптыр элине? Азамат. Балдар, мына Веннин диаграммасын карагыла. Силер китебиңерди ачып, 6-7 беттерде турат Семетей. Семетейдин Таласка келиши деген тема бар. Семетей эпосу жөнүндө түшүнүк деген бар. Эл үчүн согушту, элин коргош үчүн согушту, туура. Мына ошол жерде Бакай, Жакып деген каармандар бар. Мына Бакай Манастын акылчысы, кеңешчиси болот. Ал эми Жакып болсо Манастын атасы болот. Бул жерде экөөнү силер Веннин диаграммасын түзүп, эмне окшоштугу бар экенин жазасыңар. Түшүндүңөрбү? Кана суроолорго жооп беребиз. Биринчи суроо. Манас эпосу жөнүндө Чыңгыз Айтматов эмне деп айткан? Балдар, Манас эпосу жөнүндө суроолорго жооп жазасыңар үйдөн. Манас эпосу жөнүндө Чыңгыз Айтматов эмне деп айткан? Ал эмне кылат экен кыргыз элине? Манас эпосу кыргыз элине эмне берет экен? Руханий күч, байлык жана эрктүүлүк, кайраттуулук берет экен. Манас кандай баатыр болгон? Туура. Манас кандай баатыр болгон? 15 жашында баатыр болгон. Дагы күчтүү болгон Айман. Семет Айкөл болгон. Азаматсың. Ал кечиримдүү болгон, Айкөл деген кечиримдүү, туура. Семетейдин балалыгы кайда өткөн? Семетей эпосуна келели. Семетейдин балалыгы кайда өткөн? Туура, Канатбек, Айкөл болгон. Семетейдин балалыгы Бухарада өтөт. Таятасынын колунда, Ысмайылдын колунда өскөн Семетейдин балалыгы Ысмайылдын колунда өтөт. Семетей Таласка келип эмне кылат? Семетей Таласка келгенден кийин эмне кылат? Мен жооп берейин, эми угуп тургула. Семетей Таласка келгенден кийин атасынын күмбөзүнө барат. Биринчи Бакайга, Чыйырдыга жолугат.
жана ошондой эле ошол жерден Жакыптын акыбалын сурайт, чоң атасы каякта эмне кылып жүргөн, кандай кылгандыгы жөнүндө. Анан ал жерден Жакыпка жолугат. Түшүндүңөрбү? Жакыпка жолугат. Аны кимдер тосуп алат дейт. Семетейди